Бизде сюрприз. Бизде сюрприз, сиздер сүйгөн, бизди күткөн Кыргызстандын авазы, Кыргызстандын үнү, Кыргызстандын өлкөбүздүн сыймыгы. Кайрат Премьердиев агабыз конокто, саламатсызбы? Саламатсыздар. О, жетиштим. Өзүбүздүн кичинекей сырларыбыз бар, эфир ичиндеги. Манайыңыз? Манай сонун. Көнөмүздө мындай жаркын. Манай сонун, бардыгыңыздарды азыр көрүп аткан көрүүчүлөрдүн бардыгына ысык салам жолдойм. Чачыңызда кайра изденүүлөр, жаңы форма, жаңы багыт. Деги бир тынчыбай койду. Мен чачыма болгон мамилем. Себеп дегенде дайыма эле бир жаңы образдарды издей берем, дайыма эле ушундай. Бул аба ырайына байланыштуубу, жашооңузда болгон өзгөрүүлөргө байланыштуубу? Чачыңызды жасаганыңыз? Көбүнчө аба ырайына байланыштуу болушу мүмкүн. Себеп дегенде билесиз го, бизде эми Кыргызстанда ысык. Азыр уже саат 6-да эле башталды. Анан кийин чачың узун болсо кыйналып кетет экенсиң. Айымдарды эми түшүндүм да, оңой эмес экен чачты багыш. Туура айтасыз. Сиздин акыркы кездеги чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыз менен биз социалдык тармактардан жана теле аркылуу көрүп турабыз. Ал эми жашооңузда дагы деги эле үй бүлөңүз үчүн абдан жагымдуу жаңылык болуптур. Бул тууралуу KG Group курулуш компаниясы сиз кыймылсыз мүлк сатып алууда сизге абдан чоң пайыз жардам берген, колдоо көрсөткөн. Себеп дегенде, негизи ушул биз былтыр күзүндө ушул үй караштырып, батир караштырып жүргөн кезде бардыгы ушул бир эмне деп коет го, баягы мындай жөн жерден боло бербейт да, мунун бардыгы. Анан кийин ошол учурда KG Group компаниясынан чалып калышты. Бул бир жерге концертке ырдап бер деп. Анан ошол жерде ырдап, анан ошол жерден таанышып калдык Имамидин байке менен. Анан ушул сүйлөшө кетип, биз дагы ушул батир издеп жүргөнбүз деп ошол сөздөр болуп кетип эле. Жакшы колдоо көрсөттү. Чоң баягы эмне деп коет, баасынан төмөндөтүүлөрдү арзандатуу кылып берди. Бирок ошол эле учурда баягы жакшы райондо жайгашкан батирлердин биринен алдык, буюрса. Аны апама белек кылып алып берип, ошол учурда сонун бир бардыгы төп келишип дегендей. KG Group компаниясы жакшы колдоо көрсөттү. Апаңызга жактыбы ал батир? Барып көргөнгө жетиштиңиздерби азыр? Азырынча барып көргөнгө жетише элек, себеп дегенде курулуп атат. Буюрса июлдун аяктарына же августтарга даяр болуп бүтөт. Анан кийин ремонт ичин өзүбүз жасап, анан кийин киребиз. Эң сонун. Сиз жакында гана Орусия маданий күндөрүнө барып катышып келдиңиз жана чоң сахнада аткарган сиздин чыгармаларыңызды дагы көрдүк. Ал эми биз сизди экрандан көрсөк дагы сиздин жан дүйнөңүздө болуп аткан сезимдерди көрө алган жокпуз. Эмнени жашап өттүңүз, кандай сезимдер болду? Кремль сарайында болуп өттү биздин кыргыз маданият күндөрү. Россиян борборунда деген жакшы бир ушундай концерт болуп өттү. Иш чара болуп, анан кийин ошол концертте эми мен кандай жан дүйнөмдө мен эң биринчиден ырдын маанисин жеткирүүгө ошол аракет биздики сахнада. Андан тышкары Кремльдин сахнасында ырдап атып, баягы мурдагы ырдап аткан кездерди дагы эстедиңиз, э? Кайсы жакта ырдап аткан кезде эстедиңиз? Таластын сахнасын эстедиңизби же? Менимче голос долбоорунан, голос долбоорундагы финалдык. Анан негизи жакшы ошол Кремль сарайынын өзүндө бир ушундай жери бар экен, тартат экен. Буюрса эми кыргыз эстрадасынын, кыргыз фольклорунун, биздин негизи эле маданияттын ишмерлери көптөгөн эми концерттерге барса керек буюрса. Себеп дегенде ал жакта биздин мекендештерибиз көп. Концертке эгерде мисалы үчүн концерт бере турган болсоң, толугу менен Кремль сарайын толтуруп келип берүүгө дагы мисалы көзүң жетет. Ал мүмкүнбү экен бирок? Мүмкүн экен. Мисалы үчүн өткөндөгү концертте 6000 киши толук отуруп берди. Жыкчыйма зал? Ооба, зал толук. Аябай шаңдуу, кол чабуулар, ушундай бир жагымдуу бир эмоцияларды алып келдик. Өзгөчө атмосфера болсо керек. Москва, Кремль сарайы. Албетте. Анан 6000ге жакын журтташтарыбыз. Эң сонун. Кайрат айтсаңыз, ушу негизи чыгармачылык, анан чыгармачылык кишинин жашоо шарттары. Ушул темага көңүл бурсак, себеби жакшы эле
өнөйүн дейт жакшы эле, өсөйүн дейт жакшы эле. Толукшуп мондай ичиндеги сезим өткөндө курсак ачып калат жарым жолдон. Анан кайрадан курсак ачуу дегенде бул түз маанилүү эмес. Үй жайлуу болуш, үй жайлуу болгондон кийин сиздин жашооңуз бир жакшы позитивдүү нукка бурулса керек деп. Өзүңүздүн батириңизге канча жашыңызда жеттиңиз? Негизи позитивдүү нук ал менимче материалдык кандайдыр бир себептерден бир көз каранды болбош керек деп ойлойм да. Анткени жан дүйнөнүн байлыгы бул албетте, бирок анын дагы өзүнчө бир байланышы бар. Качан мен жакшы унаа айдайм, анан качан тиги жакшы батирлүү болом, анан тиги качан особняк курам деп ойлонуп жүрө берсең, бирок ошол ойлорго аябай алдырып жүрсөң, жан дүйнө ачык болуп кетет да. Ошол кезде биз ыр менен бир өзүнчө бир башкача бир дарыланабыз деп койсо болот да. Эми биз гана эмес, адамдын баары эле кандайдыр бир ушундай бир учурларда өзүн дарылай турган бир өзүнүн бир кандай методдору бар да. Ооба, ошонун ичинде меники мисалы үчүн ыр да, мен ыр менен дарыланам. Ушундай бир кейде бир нерсени ойлонуп ушуну кеткен кездер болсо, ойго чөмүлүп кеткен болсом, ырдайм да. Кайрата, ошондо сиз үчүн аш казандын ачкалыгына караганда баш казандын, жүрөк казандын, дил казандын ачкалыгы коркунучтуураак. Анан ошол жан дүйнө менен баш казан, сиз айткандай, ошонун ток болуп турганы мен үчүн маанилүүрөөк да. Анан кийин кейде ачкалыкты деле ойлобой эле көбүнчөсү чыгармачылык, ыр, музыканын жаңы жолдору, ушул жагына көп көңүл бурам да. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ар дайым кыргыз эли үчүн кызмат өтөп жүрө бериңиз. Сизден дагы көптөгөн бийиктиктерди, көптөгөн асказоолорду багындырышыңызга тилектешпиз. Жаштар кырып атасызбы? Аябай жакшы аткарып болуптур. Аны менен катар биз KG Group компаниясы тууралуу дагы маалыматыбызды берип өтсөк, KG Group курулуш компаниясы арзандатылган баада узартылган мөөнөтүн 30 айга бөлүп, Түштүк магистраль менен Тыналиев көчөлөрүнүн кесиличинен сиздерге Барсбек аттуу турак жайынан батир тартуулайт. KG Group келечек бүгүн корулууда. Ал эми Жукеев Пудовкин жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде Чыңгыз Айтматов Ордосу деген турак жай комплекси дагы тургузулуп жаткан учуру. Ал жакта арзандатылган баада чында эле чарчы метр 400 АКШ доллар түзөт. Сиздер шашылыңыздар, акча топтоп, анан ушул үй алуу деген мындай жакшы кыялыңызды ишке ашырсаңыз болот. Бир гана ушул KG Group компаниясы бирликте, анан Кайрат Пиримбердиев агабызга окшоп. Азыр болсо эксклюзив, Кайрат Пиримбердиев, колунда гитара, биз болсо өзүбүздү плацкарттагыдай элестетип Бишкек Москва рейси жана поезддеги махабат жагырсын. Поезддеги махабаттар эми башылат окшойт. Ооба да. Себеп дегенде жаңы каттам ачылыптыр. Бишкек балыкчы чолпон ата деген. Анан кийин ал каттамда көптөгөн поезддеги махабаттар болот окшойт. Бир топ. Анысына азыр сезон башталды, көлдүн сезону. Жаштар, бул гитара болсо азыр мындай по секрету айта кетейин, азыр эфирге чыга турган жакшы бир инсандын гитарасы. Ушундай бир күтүлбөгөн жерден ырдаш керек дегенде, кантип ырдайсыз десек, менде гитара бар деп калдым. Ошо менен аябай кубанычтуу болуп калдым. Азыр ушул азыр конокко келе турган татыктуу инсан келет, ошону көрүш үчүн каналды которбой туруңуздар. Сиздер үчүн НТС телеканалы таң шоула көрсөтүүсү Кайрат Пиримбердиев, поезддеги махабат. Гитара менен. Эй бале. Эстеймин ошол түндү, поездде бирге барган, жиби жок өзүңүзгө, билдирбей байлап алган, улгайган жашым билем, уланды сүйүү деген, киргенче купеңизге, каткырып күлкү менен, ылдам, 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм, кайра күчүп барат,
да бир жолу ылдам 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 поезд жүрүп барат сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат. Браво, 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 браво. Ошентип жайкы сезонду биротоло ачып койду окшойт. Жайкы сезондун туристтик сезонду дагы, сүйүү сезонун дагы ачык деп жарыялайбыз. Кайрат Пимбердиев ушу сүйүшкөндөрдүн быйылкы жайкы сезон тушоосун кесип берди. Жаңылыктар менен бөлүшүп кетти. Ыраазычылык сизге. Үйүңүз кут болсун. Ушул үйдө көптөгөн чыгармачылык кечелер уюшулуп, көптөгөн эл сүйгөн, элге аралап кете турган чыгармалар жагарсын. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ушундай таң атпай элибиздин маанайын 100% көтөрүп, дайым талыкпай эмгектенип келесиздер. Бар болуңуздар. Дагы өзгөчө Cage Group компаниясына терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеп дегенде дайым ушундай бизге окшогон чыгармачыл инсандарды колдоп, дайым баягы көтөрмөлөп ушундай дем берип жүргөн компаниялардын бири. Ошонун ичинде Имамидин байке ошондой сонун бир патриот адамдардын бири. Бар болуңуздар, кыргыз элибиз бар болойлу, дайым ушундай кубанычтарда жүрөлү. Ыраазычылык сизге айткан сөзүңүзгө. Кайрат Пимбердиев конокто болду. Мына ушундай үмүттөр ишке ашат, кыялдар орундалат. Болгону алга умтулуу керек, жана жүрөктө ишеним болуу керек. Ашказанды эмес, баш казан жүрөк казандарын толтура жүрөлү. Көрүшөбүз, канашай. Туура, бир нече көзүрмөндөрдөн соң көрүшөбүз. Момундай конокторубуз бар, кетпегиле.